Кутман күнүңүздөр менен биздин сүйүктүү замандаштарыбыз, достор, кандайсыздар? Барыңыздарга чай кайнаганча 10 мүнөт подкастында салам айтам. Жана мен Аку сиздер менен чогумун. Жайтын аптаптуу ысыгы, күзгө саналуу гана күндөр калды. Балдарды мектепке камдап, даярдап, ата-энелер болушунча базарды көздө чуркап аткан маал, Ошентсе дагы барыңыздарга ийгиликтүү даярдык каалайм жана ар бир күн кандай гана болбосун сиздерди өзүнүн жакшылыгы менен кубантканды унутпасын. Биз болсо өзгөчө жашыруун эркектерге аялдар тууралуу деп аталган циклды дагы да улантуудабыз жана мурунку подкасттарда төшөк маселесине токтолгонбуз. Бир белгилүү урологтордун баары бири мындай дейт да: кыргыз аялдары кысынып жатып төшөктөн рахат албайт дейт. Эркектер болсо рахат тартуулаганды билбейт. Ошондон улам үй бүлөдө көптөгөн маселе жаралат деген. Чындыгында ошондойбу? Негизи төшөк маселесине аялдар кандай карайт? Эркектердин каалоосу кандай? Бул тууралуу биз Шончи жана Джефф Фелдандын «Эркектерге аялдар тууралуу» деген китебинин негизинде карап, ошону талкуулап жатканбыз. Ошондуктан бизден алыстабаңыздар. Биз болсо Джефф Фелдан мырзанын китебин андан ары улантабыз. Кандай жашыруун сырларды ачып берет? Аялыңыз жөнүндө эмнени билгиңиз келет? Мына кызык болсо биздин подкасттарды тыңдаңыз. Аял заты мындай дейт да: төшөккө каалоонун жоктугунун себеби бул күйөөмдө эмес дейт. Анда себеп эмне? Себеп эмнеде? Демек, себеп менде эмес экен да. Аялдын жашоосундагы секс тууралуу 5 ачылышты карап өтөлү. Биздин командабыз бүт өлкөбүздөн келген аялдардын өздөрү жөнүндө, секс жөнүндө, күйөөлөрүнөн эмнени күтүп, эмнени алып жаткандыктары жөнүндө айтып бергенден сиз менен бөлүшөлү. Төмөндө биз жасаган 5 ачылышты табасыз. Эгерде сиз бизге ишенсеңиз, алар аялыңыз экөөңөрдүн интимдик мамиледеги кырдаалды түп тамыры менен өзгөртө алат. Биринчиси, аялыңыз төшөккө сизге караганда азыраак муктаж жана ал мындай жагдайды колунан келсе өзгөртмөк. Номер 1 физиологиялык факт. Орто статистикалык аялдын организминде орто статистикалык эркектин организмине караганда тестостерон жана башка жыныстык гормондор азыраак. Мунун негизинде төшөктө каалоо аялда эркекке караганда азыраак пайда болот. Бул аял төшөктү четке кагат, же анын кереги процесси жагымдуу эмес дегенди билдирбейт. Болгону төшөк тууралуу ойлор анда эркектикине салыштырмалуу сейрегирээк пайда болот. Бул тууралуу эркектер көп билишет, бирок номер 2 физиологиялык фактыны унутуп коюшат. Биз муну унутабыз. Анткени буга өзгөчө өтө кумарданган учурубузда аялыбыздын жок дегенине ишене албайбыз. Ошондо дагы келиңиздер аялдын физиологиясынын өзгөчөлүктөрүн карап көрөлү. Жыныстык гормондордун деңгээлинин төмөндүгү барабар жыныстык умтулуунун солгундашы. Белгилей кетсек, жыныстык умтулуунун таптакыр жок болушу эмес, жөн гана солгундашы. Фактылар ушундай. Биз болсо себепти өзүбүздөн издөөнү токтотушубуз керек. Кээ бир эксперттер бул көйгөйдү бир далай татаал деп эсептешет. Бул татаалдыктын себеби умтулуунун 2 түрү бар болгондугунда. Эркектерде агрессивдүү жыныстык умтулууну пайда кылуучу тестостерон түрүндөгү гормондор көп санда болот. Ал эми аялдын организминде эстрогендер көбүрөөк. Алар жыныстык умтулуунун рецептивдик түрүн шарттап коет. Бул аялдын умтулууга ийкемдүү боло аларын, бирок анда күчтүү калуунун белгилери байкалбай тургандыгын билдирет. Акыркы изилдөөлөр көрсөткөндөй, заманбап контрацепциялык баягы бойго бала болтурбай турган методдор жыныстык калууну сезилерлик деңгээлде басаңдатып коеру байкалган. Чыныгы эркектин күчтүү азгыруусунун алдында бир дагы аял ага каршы кыла албайт дегенге ишендиргиси келген фильмдер, телевизордук шоулар, рекламалар муну өзгөртө алышпайт. Биз аялдардан күйөөңдүн биринчи кезекте эмнени түшүнүшүн каалайт элең деп сураганыбызда, алардын бирөө мындай деди: интимдик жакындашууну каалоо менде ага караганда азыраак пайда болот. Бирок мен аны ал мени сүйгөндөй эле сүйөрүмдү билсе деп эңсейм деп жооп берген. Жыныстык гормондордун деңгээлинин төмөндүгү барабар сексуалдык демилгенин аз болуу ыктымалдыгы. Бир китепте жазылгандай, рецептивдүү деген пассивдүү дегенди билдирбейт. Бул терминди жетүүгө оңой же болбосо каалоосу бар, бирок демилге көрсөтпөгөн деп түшүнүү туура болот. Жакын арада биз аялым
Шонтинин өзгөчө жашыруун аялдарга эркектер тууралуу деген китебин окуп чыккан адамдан абдан кызыктуу кат алдык. Мурда мени аялым мага секске анын физикалык күчү жетишпестигин, бирок процесстин өзү жага турганын айтчу. Көйгөй мында: төшөк тууралуу ойлор эч качан анын тынчын албайт. Ошол эле учурда мындай ойлор менден такыр алыстабайт. Бактыга жараша өзгөчө жашыруун аялдарга эркектер тууралуу деген китепти окугандан кийин аялым төшөктүн мен үчүн кандай маанилүү экендигин түшүндү. Атүгүл кандайдыр бир демилге көрсөтө баштады. Ал муну менин сүйөрүн көрсөтүш үчүн жасап жатат. Мунун натыйжалары бар дейт ал. Бул тууралуу болсо аялдардын бирөө мындай деген: төшөктүн өзүн каалоо, жакындашуудан денелик рахат алууну каалоо менде 10 күндө бир жолу пайда болот. Мындан көп эмес. Калган жакындашуулар анын демилгеси менен болот. Мен болсо эч кайда шашылбай, аны менен бирге болууга жана анын толугу менен мага көңүл бурганына рахаттануудага мүмкүнчүлүк алам. Буга чектен ашып сүйүнөм деп айта албайм, бирок биздин процессте болгонубуз абдан дурус. Мен ушундай жаратылгам. Демилгени өз колума ала албайм дейт ал. Жыныстык гормондордун деңгээлинин төмөндүгү барабар сырткы факторлордон көбүрөөк көз каранды болуу. Мисалы, балдардын бөлмөсүнөн угулган ызы чуу, баш ооруу, бүгүнкү күндүн таасирлеринен келип чыккан стресс же болбосо кадимки эле чарчоо. Аялдар ар кандай тоскоолдуктарга сезгич болуп, аларга бизге караганда тез алаксайт. Бул анткорлук эмес, жыныстык умтулуусунун анча күчтүү эместигинен улам аялдар ар кандай тоскоолдуктарга сезгич болушат. Сурамжылоонун бир нече катышуучусу мындай деген: эркектер үчүн төшөк маселеси тынчсыздануудан жана чарчоодон арылуунун жолу. Аялдарда андай эмес. Биз төшөктү каалообуз үчүн адегенде чарчоодон арылышыбыз керек. Ошондой болсо дагы эркектерди тынчатууга шашылам. Аялдарыбыз сексуалдык мамиледен баш тартыш үчүн ар кандай шылтоолорду ойлоп чыгарышпайт экен. Ал турсун колдорунан келсе өздөрүнүн төшөктүк ийкемдүүлүгүн өзгөртүшмөк экен. Сурамжылоонун маалыматтарына кайрылалы. Өздөрүнүн айткандары боюнча күйөөлөрүнө караганда төшөккө азыраак муктаж болгон аялдардын жооптору. Эгерде кандайдыр бир керемет жол менен өзүңүздүн төшөккө болгон мамилеңизди өзгөртүүгө же күйөөңүзгө караганда сексуалдык умтулууңуздун төмөн болушунун себептерине таасир берүү мүмкүнчүлүк түзүлсө, аны колдонот белеңиз дегенде 82% аялдар ооба дешкен. Ал эми 18% гана жок деген. Ошентип 10 аялдын 8-и төшөккө, эгерде бул алардын колунан келгенде, күйөөлөрүндөй эле умтулууга даяр экенин айтышкан. Никеде бактылуу аялдардын арасында бул көрсөткүч 100%га жетет. Караңызчы кандай керемет, кызык. Биз көбүнчө бул мындай сөздөрдү айткандан уялабыз, уят дейбиз, уялабыз, бирок жашоонун талабы, дененин талабы бул нерседен турат экен да, ошондуктан колдон келишинче ачык сөйлөшүүлөр деле маанилүү го дейм. Кандай каалайсың, эмнени каалайсың, качан деген сыяктуу, бул нерсени билип алсаң, анда бири-бириңе көңүл калуулар болбойт. Кээде тескерисинче эркектер бар, төшөккө көп умтулбаган дейт автор, бирок аялы болсо аны каалаган. Мындай учурда аялдын көңүлү калат дагы, анан башка жакка баса башташы мүмкүн, деп сөзүн аяктайт Джефф Фелдан. Биз достор ушул жерден саатыбызды жыйынтыктайбыз. Кийинки уктурууда экинчи себебин карайбыз. Эмне үчүн аялдарда төшөккө каалоо азыраак? Мунун экинчи себебин кийинки подкастта карайбыз. Ошондуктан бизден алыстабаңыздар. Ал эми саатыбыздын соңунда ар бир угарманыбызды Алкитап Чекит медиа сайтына катталууга чакырам. Биз менен чогулуңуздар. Керектүү маалыматтардын баардыгын ошол жактан таба аласыз. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын, ар бир үй бүлө бактылуу болсун. Ар бир үй бүлөдө түшүнбөстүк болбосун. Ар бир үй бүлө эң сонун куттуу коломтого айлансын. Кайрадан амандашканча сак саламатта туруңуздар. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.